Саламатсыздар урматтуу YouTube колдонуучулар, саламатсыздар урматтуу мугалимдер, айрыкча англис тилин үйрөтүп жаткан мугалимдер жана англис тилине кызыгуучулар. Биз бүгүн сиздер менен англис тилин үйрөнүүдө бизге жардамчы боло турган тиркеме телефондон жана компьютерден үйрөнсөңүздөр болот. Жакшы тиркеме, жакшы платформа, ошону түшүндүрө кетели дедик. Бул болсо бизге баарыбызга эле белгилүү, бул интернет тармагын кайсыл браузер менен колдонсоңуз, мен Chrome менен колдоном, Google Chrome. Ушуну басып кирип эле бул жерге, Google деген издеген жерге Duolingo деп жазсак, ошол чыгат. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Duolingo'га киресиздер, анан мынакей карасаңыздар, Duolingo язык сайта дейт, русский. Муну каалаган тилиңиздерге которуп алсаңыздар болот. Мисалы мен түркчөгө которуп алсам болот. Duolingo дейт, үчүрөтсүз тил өөрөн, дайыма дейт. Дайыма бекер тил үйрөн дейт. Же болбосо бул жерде кайра эле өзүбүзгө ыңгайлуу кылып орусча кылып алсак болот. Эми изучайте язык с нами бесплатно всегда дейт. У меня уже есть аккаунт десек болот, же болбосо начать деп башынан баштасак дагы болот. Биз кайсыл тилди үйрөнгүбүз келип атат, бул жактан тандасак болот. Мынакей английский 5,87 миллион, 6 миллионго жакын адам английскийди үйрөнүп атат. 890 миң адам немис тилин үйрөнүп атат. 617.782 адам француз тилин үйрөнүп атат, испан тилин үйрөнүп атышат. Бул жакта дагы көп тилдер бар, биз английскийди тандап ала беребиз. Для чего вы изучаете иностранный язык дейт. Биз эмне үчүн үйрөнгүбүз келип атат? Карьерабыз үчүнбү, учеба үчүнбү, путешествиябы, семьябы? Бул жактын бардыгын өзүнчө тандап алып алсак болот. Биз учеба деп баштай берели. Дальше эскертүү дейт. Анан каалагандай тандасак болот. Өзүбүздүн деңгээлибизге жараша. Дайыма активдүү үйрөнөм десек 20 минутта жакшы, жеңил десек 5 минутта. Биз обычный деп баштай берели. Не сейчас деп тура берсе да болот, же болбосо продолжить через Google десе да болот. Биз не сейчас деп тура берели. Вы новичок в английском дейт. Вы новичок в английском дейт. Ошону баштасак болот. Вы уже немного знаете английский дейт. Определить свой уровень дейт. Мен башынан эле баштайм, мен новичокмун. Отметьте слово девочка дейт. Сүрөтүнө деле карап таап алсак болот. Проверить дейбиз. Отметьте слово мальчик дейт. A boy. Ооба. I. Ооба, бул туура экен. He. Мен билбейм, he эмне экенин. Этого деп көрөлү. Правильный ответ он дейт. Ооба, бул ката болуп калды. Демек, он болчу экен. I know this boy. No. I. Я дейт. No. No, знаю дейт. This. Дейт. Boy. Я знаю этот мальчика дейт. Я знаю этого мальчика болот экен. Ооба, карасаңыздар, мен адашып калдым. This girl. This girl. This girl. Ооба, бул туура. He knows this boy. He knows this boy. Он знает этого мальчика дейт. Ооба, бул туура болду. He. Деген он болчу, жана адашып калганбыз, этого деп алганбыз. Туура экен. I know this boy. I know this boy. This. Я знаю этого мальчика. Ооба. Жакшы, конец урока опыт.
Ушундай экен. Ушинтип улантып берсек болот. Создать аккаунт позже десек болот, создать аккаунт десек болот. Эгер аккаунт создать эткибиз келсе, бул жакка регистрация кылсак болот. Жашыбызды, атыбызды, электрондук почтабызды, паролубузду жазсак болот. Же болбосо Google аркылуу эле кирсек дагы болот. Менин дайым колдонгон аккаунтум бул аккаунт менен кирип колдоно берем. Мынакей менин аккаунтумдун жакка профилим бар. Кааласак чыгып да кете алам. Биз үйрөнүп аткан нерселер ушулар. Повтори внимать учение дейт, кайталап тургула дейт. Мындай ылдый карай кете берет. Бул жакта өтө көп бар, булардын баарын үйрөнсөк болот. Ооба өтө сонун экен, сел ушул 88 сабак бар экен, өтө сонун. Ушуну менен үйрөнүп алсак болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Үйрөнүңүздөр, пайдаланыңыздар.